Саламатсыздарбы? Эфирде BBC-нин Сапар телегөрсөтүүсү. Афганстанда кырдаалды жөнгө салып, анын экономикасын камсыздоо үчүн, дүйнөлүк энергия ресурстары үчүн аттаандашуу күч алып турган кези. Ушул тапта Борбор Азия мамлекеттеринин дагы стратегиялык мааниси өстү. Чыгышта мунай ресурстарына муктаж Кытай, ал эми батышта болсо Европа өлкөлөрү мунайзат менен газга бай Казакстан, Түркмөнстан менен келишимдерди түзүүдө. Ал эми келерки 2 жылдын ичинде Афганистандан коалициялык күчтөр жана куралдар чыгарылмакчы. Ошолорду чыгарууда Борбор Азиядагы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдүн ролу дагы чоңойду. Глобалдуу экономикага ылайыкташып, ар кыл оош кыйыштарды башынан өткөрүп жаткан Борбор Азия мамлекеттери терең руханий байлыктарга дагы, руханий мурастарга дагы ээ. Ошого карабастан, ушул глобалдуу экономиканын өзгөрүүсүнө ылайыкташуу дагы көптөгөн кыйынчылыктарды жаратууда. Ички жана сырткы өзгөрүүлөр Казакстанга кандай таасир этип жатканы тууралуу BBC-нин Борбор Азия кызматынын редактору Хамид Исмайлов иликтеген. Чексиз талаада күндөп-түндөп жол жүрүү. Бул чекебелинен Орусия, Кытай, Иран, Афганистан курчап турган Борбор Азиянын жүздөрүнүн бири. Бул талааларды илгериде кервендер нечен ирет кезип өткөн. Бүгүн болсо Кытай менен Европаны байланыштырган жолдор курулууда. Сырттагылар Бешстан деп атаган өлкөлөрдү 70 жылдык Совет бийлиги гана эмес, кылымдардан бери келаткан жалпы тарых бириктирип турат. Эми Борбор Азия келечекти көздөй кайсы жолду тандап жатканын баамдап көрөлү. Мен азыр Борбор Азиянын чоң ортосу байыркы Түркистан шаарында турам. Борбор Азия чыгыш менен батышты, Кытайдан батыш Европага чуалган жибек жолунун төө кервендери менен байланышып турган эбегейсиз чоң аймак. Борбор Азия бүгүн да мамлекеттерди байланыштырып турат. Саякатты баштап, Борбор Азия кайсы багытта баратканын түшүнүү үчүн Түркистан эң ыңгайлуу жер. Анткени ал аймактын географиялык гана борбору эмес, Түркистан анын рухий чордону. Ушул жерден ислам дини Борбор Азиянын көчмөн калктарына таркаган. Исламды жайылтууда бир кишинин салымы өзгөчө зор. Ал 12-кылымда жашаган акын Ходжа Ахмед Ясави. Шаардын борборунда анын күмбөзү жайгашкан. Мына бул мечит Борбор Азиядагы эң ыйык жерлердин бири. Бул жерге атайын келип 3 ирет сыйынуу Меккеге ажылыкка барганга тете деп саналат. Ахмед Ясави суфизм багытындагы акын болгон. Анын философиясы сүйүүнү, чыдамдуулукту, ачыктыкты таңазалайт. Бул аймакта илгертен исламдын так ушул багыты үстөмдүк кылган. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. I have a unique opportunity to be in the place where Hoja Ahmad Yasavi escaped from this world. Бир кезде Ахмед Ясави бул жалгандын тиричилигинен кечип, бекинген жерине мага да жол буйруп келип калдым. 63 жашка чыкканда ал өзүн жалгыз Кудайга гана арноого бел байлаган. Жер алдындагы ушул үңкүргө келип керээли кечке Кудайга сыйынчу экен. Кудайды таңазалачу.
And he was sitting here praying to God. Борбор Азия Совет бийлиги 70 жыл бою басып келген өздүк аң сезимин кайра табууда. Исламга кайтып келүү анын бир бөлүгү. Сонау Астананың ар жагынан Степногорск деген жерден келдим. Ne için geldiniz bu жерге? Bu жерге менің мынау немерем Айнұр деген алғашқы немерем еді. Сол немерем әдейі осы Түркістанға келемін деп алып келді. Отпускасын алды да сол демалсын. Сосын әдейі алып келіп, сол осы жерлерді көрсөтөмүн деп. Ахмет Ясави бул жактагылардын жашоо турмушунда урчундуу орун ээлейт. Жаңы үйлөнгөн жаштар баталабыз деп ушул жака келишет. Окуучу үчүн өмүрүмдү садага чабам, ага үйүмдү, болгон мүлкүмдү берем деген экен Ясафи эс деген ырында. Ал билимди өтө жогору койгон, андыктан Борбор Азиядагы эң мыкты университеттердин бири ушул шаарда экени таң калыштуу эмес. Заманбап курулган бул имаратта Кожо Ахмет Ясавинин атындагы Түрк-Казак университети жайгашкан. Анын ураны байыркы салтты азыркы умтулуулар менен айкалыштыруу максатын чагылдырып турат. Тарыхтын тереңинен жаркын келечекке. Бул окуу жайда инженердик кесиптен тартып, финансы окуусуна чейинки түркүн сабактар берилет. Дээрлик бардык түрк мамлекеттеринен келген миңдеген студенттер Казакстандын жана Туркиянын көмөгү менен бул жерде билим алышат. Университеттин клубунда студенттердин бий тобу машыгууда. Кыргыз, башкыр, казак жана башка улуттук кийимдерин көрүп, түрк маданиятынын көптүрдүүлүгүнө күбө болосуң. Гарифулла Монголиядан келип англис тилин үйрөнүүдө. Салттуу бийден тартып социалдык байланыштарды чыңдоону мыктап билген бул жигитти дүйнөнүн атуулу десең жаңылбайсың. Анын көз караштары кеңири. Бул сиздер билгендей эл аралык университет. Аны аяктагандан кийин башка мамлекеттерде иштегенге мүмкүнчүлүктөр арбын. Окууну аяктаганда эл аралык диплом алабыз. Биз бир топ заманбап ыргактарды уктук, алар элдик болгону менен модернисттик ыкмада аткарылган. Мисалы улуттук обондор дагы айталы тыбалык, монгол же каракалпак обондору заманбап аспаптар менен коштолуп диско стилинде жаздырылыптыр. Бул тууралуу оюңар кандай? Менимче бул технологиянын өнүккөнүн көрсөтүп турат. Аларды улуттук асбаптар менен аткарса деле болот, бирок соңку угулушу технологиянын өнүккөнүнө жараша да. Рок музыкасы жагабы? Ооба, рок музыкасын жакшы көрөм, башка стилдер да жагат. Биринчи кезекте Linkin Park тобун жактырам. Бул жакта рок группалары анчалык белгилүү эмес. Linkin Parktын кайсырын жактырасың? Аларды туурап бир аз ырдап көрсөң. Numb, анан In the End деген ырларын. Бул аябай эски ырлар, бирок мен дали уга берем. Азыр аткарып берейин. I tried so hard and that's so far. In the end it doesn't even matter. I tried so hard and that's so far. In the end it doesn't even matter. Thank you. I just excellent. I tried so hard and got so far. But in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end it doesn't even matter. Галифулла интернеттеги баарлашуу сайттары аркылуу Монголиядагы үй бүлөсү, достору менен байланышып турат. Университет Борбор Азиялык студенттерди Facebook'та бир коомчулук кылып уюштурууда. Бул долбоорду Мариям Асанова жетектейт. Сонун баарын басын бириктирсек деп отурубуз жоспар боюнча. Биз университеттин бардык студенттерин, бардык бүтүрүүчүлөрдү бириктирчү интернет сайттын уюштуруп жатабыз. Ал бери дегенде 50 000 кишинин башын кошот. Биз аны Facebook аркылуу жасап жатабыз. Университеттин бардык студенттери
бири-бири менен байланышып турушат. Байланыста, тыгыз байланыста болуп отур. Университеттин спонсорлору ага аракет жана каражат жумшоодон аянбай турганын окуу жайдын мыкты жабдууларынан көрсө болот. Мисалы университеттин клиникасы 21-кылымдын соңку технологиясы менен жабдылган мыкты бейтапкана экен. Операция бөлмөлөрү интернетке туташтырылган. Демек операция учурунда доктурлар Туркиянын же башка өлкөнүн адистери менен кеңешип тура алат. Борбор Азия мамлекеттери башка өлкөлөр менен кызматташса, анда ийгиликтерге жетерин Туркия ушул университет аркылуу көрсөткүсү келет. Бирок кызматташуулар жаңы эле башталган. Университеттин проректору профессор Салих Айнурал Борбор Азияны советтик саркындылар артка тартууда дейт. Orta Asya'nın en önemli bu söylediğiniz Борбор Азиянын айрым чоң проблемалары булардын советтик заманынан бери келаткан адаттарынан келип чыгууда. Мисалы, борбордук пландоо системасы, жыйынтыктарга кагаз жүзүндө гана жетүү. Бул саркынды адаттар билим берүү системасында, башкарууда, мамлекеттик системада бекем орногон. Asya'da hala devam ediyor. Мен Түркістандын базарына келдим. Өтө жандуу, кайнап турган жер. Кишилер соода сатыктан тышкары бул жерге жолугушуп, баарлашуу үчүн келишет. Мен базардан бут кийим сатып алдым. Борбор Азия коммунисттик түзүлүштөн глобалдашкан базар экономикасына өтүп жаткан соң, жашоо турмуш күнүгө өзгөрүүдө. Кытай товарлары жайнап турган базарларда жана жеке үйлөрдө бул өзгөрүүлөр өзгөчө туюлат. Саламатсыздарбы? Кандай? Жакшымысың? Жакшымысың? Келиңиздер. Ойлойсуздарбы? Көптөгөн салттар сакталып калган, бирок оюндун эрежелери өзгөрүүдө. Мына бул илгерки оюндагыдай эле турмушта дагы уткандар, утулгандар да бар. Борбор Азия алдыга карай бир топ кадамдарды таштады. Казакстандын экономикасы бул жылыштын алдында турат. Эгемендикке жеткенден берки 20 жылдык өнүгүү өлкөнү сыймыкка батырат. Бул Чымкент шаарынын эгемендик паркы. Шаар Түркистандан түштүктү карай 150 чакырым аралыкта жайгашкан. Мрамор имараттар Казакстандын жетишкендиктерин айгинелеп турат. Аймактагы экономикалык жылыштар анын табигый байлыктарынын эсебинен жетишилди. Мунай заты, газ, металл жана уран. Чымкентте нефть иштетүүчү ири завод жайгашкан. Куурлар, цистерналардан турган ири комплекс жакында эле жаңыланды. Казакстандын бренди нефтиге байланыштуу. Казакстан десе нефтини, нефти десе Казакстанды түшүнүүгө болот. Демек кайсы бир деңгээлде бул завод жаңы Казакстандын символу. Бирок нефтиден түшкөн киреше өлкөгө кадыр-барк жана финансылык туруктуулук алып келген менен базар экономикасын көздөй аюусуз жүрүш көпчүлүккө жеткирбей кетти. Чымкенттин четиндеги конушта Сана Сезим аттуу бейөкмөт уюму жумушчу мигранттарга жана кулчулукка кептелгендерге жардам берүүдө. Маша аттуу бул келинди кимдир бирөөлөр мындан 3 жыл мурун Бириккен Араб Эмираттарында жумушта беребиз деген убада менен алып кетишкен. Аны алып барып сойкулукка сатып жиберишкен экен. Меня отправили в 2008 году, мне паспорт она сама делала. Мени 2008-жылы Эмираттарга жөнөтүштү. Ишти уюштурган аял документтеримди даярдап, 2 айлык виза алып берген. 18 ноябрь болчу. Мен артка 2011-жылдын март айында гана келдим. Бул убакытта мени оюнчук сыяктуу колдон колго сатып жүрүп отурушту. Иш таап беребиз деп убада кылгандар мени араб эркектерге саткан. Алардын мага кылгандарын айбандарга гана салыштырууга болот. Каалагандарын аткарбасаң, кожоюндар чөлгө алып барып өлтүрүп, кумга көмүп салышмак. Мындай окуяга жүздөгөн борбор азиялык кыз келиндер туш келген. Алардын ар бири үчүн
Бул турмуштук трагедия. Сначала было в девочки 5-6 штук из Шымкента. Вот там была Велка, Машка, еще 3 девчонки. Башында Чымкенттен 6 кыз болчубуз. Верка, Машка жана башкалар. Байланышып турчубуз. Бирок алар бизден улуураак болуп, Эмираттарда көбүрөөк жүргөндүктөн кандайдыр сырларды бизге ачып коюшпасын деп кожоюндар бөлүп коюшту. Ошентип жаңы келгендерди өзүнчө кармашчу. Бардык жерде камералар туруп, бири-бирибиз менен салам дегенден башка сүйлөшө алчу эмеспиз. Айрым кыздар кожоюндарга жан дили менен иштечү, сырдашууга мүмкүн эмес эле. Выйти в магазин, можно сбежать. И мы там пойти сдаться. Маша жергиликтүү 2 тургундун жардамы менен качып келиптир. Үйүндө акчасы жок, эч кандай буюмдары жок. Кызына да белек ала албай, жасалма паспорт менен кайтып келген. Ал азыр санаа сезим борборунан жардам алууда. Ну, вообще обращение в организацию. Жыл сайын бизге 1500-1600 киши миграция проблемалары менен атайын байланыш аркылуу жардам сурап кайрылат. Адамдарды кулчулукка саттуу маселесине кайрылсак, быйыл эле 35 кишинин ишин териштирдик. Барган сайын көбөйүүдө. 21-кылымда ушинтип кишилердин кулчулукка сатылышы акылга сыйбаган көрүнүш. Бул иштерди уюштуруп жаткандар жазаланышы керек. I decided to come to an area similar to Мен Маша чоңойгон аймактардын бирине келдим. Бул шаардын жарды, каралбаган, таштандыга айланган бурчу. Демек кандай балалыкты баштан кечиргенин элестетүүгө болот. easily imagine her childhood here. Жергиликтүү тургундардын бири мени үйүнө чакырды. Бул жакта жашагандар кепесин курулуш компанияларына сатып акчалуу болгусу келет. Бирок эч ким сатып албайт дейт ал. Борбор Азияда көп кишилер үчүн бир гана жол чет өлкөгө барып иштөө болуп калды. Чымкенттеги автоунаа жууган жерлердин биринде Өзбекстандан келген балдарга туш келдим. O'zbekistonda? Алар Өзбекстандын Бухара шаарынан келгенин айтышты. Мен алардан эмнеге келдиңер? Өз аймагыңарда жумуш жокпу? Же Өзбекстанда маяна төмөнбү деп сурасам, жооптору кыскарып калды. Таң калуунун кереги жок. Анткени өзбектер саясат жөнүндө сүйлөгөндөн коркушат. Анткени Өзбекстандын авторитардык режими сөз эркиндигине жол бербейт. Эркин ой айтууга жол бербейт. Аймактын башка мамлекеттери сыяктуу эле Өзбекстан дин экстремизмге берилген деп шектелгендерге каршы өзгөчө катаал чара көрөт. Чымкенттен Таразды көздөй бет алдык. Өткөн жылы бул жерде жанкечти чабуулу жасалып шаардын атагы чыкты. Бул жерде экстремист деп шектелген кишинин өзүн жардырып жибергендигинин изи деле калбаптыр. Чабуул француз дүкөнүнүн тушунда болуп бир нече полиция каза тапкан. Бирок элдин маанайы окуя унутулбаганын билдирип турат. Тараздагы борбордук мечитке барып ал жактагы кишилерден шаарда болгон окуя тууралуу пикирлерин сурадык. Көпчүлүгү Тараздагы жангечти чыныгы мусулман эмес деген ойду айтышты. Бул жаш жигит Түркмөнстандан келген. Мен Түркмөнстандан келип, университеттин нефти жана газ факультетинде окуйм. Жакындан тартып жума күн сайын мечитке келе баштадым. Намазга жыгылдым. Кеч болсо да Аллага келдим. Азыр көптөгөн жаштар намазга жыгылат. Биздин группада 12 киши намазды мен гана окуйм. Бирок башка группаларда көп балдар намазга жыгылат. Жардырууну айтсам, аны жасаган киши мусулман эмес. Алар исламды жамынганы менен исламды билишпейт. Экстремизмдин өсүп жатышына социалдык каатчылык себепкер деп айтышууда. Жаш муундун алдында мүмкүнчүлүктөр өтө чектелүү. Бирок Тараздагы университеттин профессору Таңжарык Тургункулов жергиликтүү калк арасында чет элдик миссионерлер экстремисттик динди жайылтууда деп эсептейт.
Исследование агрессивных культов коомдук бирлестигинин Мен агрессивдүү диндерди иликтөө деген долбоордо иштеп жатам. Эмне себептен радикалдашуу күчөп жатат деген суроо туулат. Соңку 70 жыл бою биз атеисттик коомдо болгонбуз. Азыр болсо жаштар чет элдик миссионерлердин таасиринде калууда. Алардын айрымдары ашынган согушчул динге үндөп жатат. Казак Түрк университетинин проректору Салих Айнуралдын оюнча, Борбор Азияда жайылып жаткан исламдын радикалдык багыттарына каршы туруш үчүн билим берүүнү күчөтүш керек. Yani ben ona bakın normal Dini bilim berүүnү да күчөтүш керек. Элге дини билим берилбесе, бул милдетти Хизбут Тахрир, салафисттерге жана башкаларга таштап кое берсе, анда калк радикалдашып кетет. Ал эми Ахмед Ясави, Мавляна Руми тутунган чыныгы исламды үйрөтсө, анын радикалдык багыттары алсырайт. Бүтүндөй Борбор Азия сыяктуу эле Казакстан карама-каршылыктардын жери. Тараздын советтик учурда курулган көп кабат үйлөрү менен коммерциялык борборго айланган Алматынын футуристик архитектурасын салыштырып көрсөңүз. Биздин келишибиз Алматыда биринчи метронун ачылышына туш келди. Сапарыбызды Ахмед Ясавинин жер алдындагы үңкүрүнөн баштаган элек. Саякатты жыйынтыктап кайрадан жер алдына. Бул ирет жол жүрүш үчүн түшүүгө туура келди. Мен Алматынын жаңы эле курулуп бүткөн метросунда турам. Бул курулуш советтик учурда пландалган. Бирок сайыз кыйрап калып, курулуш эми гана бүтүп, поезддер жыла баштады. Бүтүндөй Борбор Азия жылып жатат. Алдыга, артка. Борбор Азиянын бир бөлүгү глобалдашуу, билим, интернеттин жайылышы менен алдыга 21-кылымды карай жылып жатса, кайсы бир бөлүгү кулчулуктун жаңы түрү, согушчан ишенимдер, авторитардык өкмөттөр менен журулушуп, артка 19-кылымга жылып баратат. Мурунтан айтылгандай, бир кадам алдыга, 2 кадам артка. Борбор Азиянын алдында бүгүн бир маселе турат. Эки карама-каршы тарапты карай бул жылыш канчага дейре уланышы мүмкүн. Ахмед Ясави айткандай, ар бир багытка санаа жетелейт. BBC-нин Борбор Азия кызматынын редактору Хамид Исмайлов даярдаган тасманы көрдүңүздөр. Казакстан темасын улантып баарлашы үчүн сапар теле көрсөтүүсүнө Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Тилектеш Ишимкуловду чакырганбыз. Кош келиңиз. Урматтар. Мына жогоруда тасмада көргөндөй, алдыңкы экономиканын бири болуп турса дагы Борбор Азия аймагында ошого карабастан, глобалдык экономикага ылайыкташып жатканына карабастан, Казакстан ар кыл ош кыйыштарды башынан өткөрүп жаткан кез экен. Ал эми ушул Борбор Азияда Казакстанга коңшулаш мына кыргыз-казак эки эли эзелтен бери өздөрүн бир тууган элбиз деп билип келишет эмеспи? Мына азыркы күндө эки элдин ортосундагы ушул мамиле канчалык деңгээлде ушундай бир туугандык деген баага татыйт сиздин оюңузча? Бул эки эл байыртадан бери келаткан, мындайча айтканда конуштары да бир, жайлоосу да бир дегендей айтылып жүрбөйбү, булардын бардыгы эненин негиз баласындай улут болуп эсептелет деп. Мисалы үчүн айтып кетсек, баягы биздин атактуу акыныбыз Байдылда Сарногоев айтканда, кыргыз айтат жакшы деп, казак айтат жаксы деп, шы менен сысы болбосо айырма жок анча көп деп. Амолдо Алиев деген мындай деп айтканда, тиги кишинин кийгеним менен ак калпак, шеттерин оюп кырмыздан, менин да бетим жап-жалпак, айырмам жок кыргыздан деп. Муну ушул эки эле сап көрсөтүп турат биздин кандай ымалат экенибизди, бири-бирибизге кандай мамиле кыла тургандыгыбызды. Сөзүнчөн айтканда, улуу акын Муктар Шаканов айткандай, кыргыз менен казак бир куштун эки канаты, бир дененин эки колу дегендей көрүнүш да. Жана бул мурдагы көрсөтүлгөн телебаянда абдан туура айтылып кетти. Бул Казакстан десек биз нефтини түшүнөбүз, нефти десек Казакстан түшүнөбүз деп. Бул таптакырымда төгүнгө чыгарбай турган абдан бир жакшынакай туютма түшүнүк болуп эсептелет. Бир эле мисал мынакей карайлы. Бозочу деген жер дүйнөлүк маанидеги нефти чыга турган аймак болуп таанылган. Мындан 20 жыл мурда.
Андан кийин мынакей Чыганак деген жер. Бул өзүнөн өзү. Ал жерде чет өлкөлүк консорциумдар кадимкидей кармашып, баягы грант алууга аракет кылышып иштеп жаткан жана бир топ чет өлкөлүк фирмалар, компаниялар иштеп жатат. Мындан тышкары үчүнчү мисал мынакей Каспий деңизи дүйнөлүк нефтинин өзүнчө эле деңизи да, жөнөкөй эле деңиз эмес. Бирок ошол учурда жана 5 мамлекет талашып тартышып бир жалпы жыйынтыкка келе албай жатышат. Орусия, Казакстан, Түркменистан, Иран, Азербайжан. Ошол учурда географиялык изилдөөлөргө караган учурда Каспий деңизиндеги шельфте, мындайча айтканда мойнунда, Казак тарабындагы муңайзаттын эмеси кору өтө көп экендигин айтып атат. Ал эми көмүр, темир, уран, жез, алтын аларды айтпай эле коелу. Эгерде ушулардын баарын бириктирип алып келе турган болсок, биздин көз алдыбызда ушунчалык бир чоң гигант, өтө чоң мамлекет өзүнүн сүрөтү тартылып турат. Профессор агай, мына сиз абдан мыкты далилдеп бердиңиз. Борбор Азияда Казакстан канчалык кубаттуу держава болуп келаткандыгы тууралуу, ушунчалык бай болуп туруп, жанагындай ош кыйыштарды бир жолун таап, ыгын таап, ошол алгалап келатканын сиз өзгөчө кыргыз казак бир тууган экен жана ырларды келтирип жакшы далилдеп бердиңиз. Бирок ушул Казакстанда учурда ондон 50 миңге чейин кыргыздар азыр эмгек мигранттары болуп, жан багабыз деп ошол жакта кызмат кылып жүрүшөт. Ошого карабастан алардын ошол жакка батпай, куулуп чыккан учурлары да болду. Эми башкасы болбосо дагы казактар кыргыздарды баттырып алышы керек эле да. Эмне үчүн ошондой көрүнүштөр болуп кетет? Бул абдан туура берилген суроо болду. Мен негизинен мындай суроону күткөнмүн. Мына акыркы эле мисал катары алып карайлы, мындан жылкы 30-жылдардагы чоң ачарчылык болгондо Казакстанда 1,5 миллион эл ооп келип кыргыздын калкынын канат астында баштарын калкалашкан болчу. Жарым сындырым токошту бөлүп берип, жарым чайнек чайды кошуп бөлүп берип туруп, буларды өзүбүздүн бир туугандардай тосуп алганбыз. Бул жөнүндө абдан чоң далилдер, мисалдар бар. Аларды айтып отурса өзүнчө эле роман, повесть болуп кетет. Бирок казак туугандар да булардын бардыгын өздөрүнүн мойнуна алып, ушуга чейин карыялар, картаңдары эч качан эсинен чыгарбай айтып жүрүшөт. Бирок мындай экен да, көпчүлүк учурларда şu жаманчылык бат унутулуп, жакшычылык көпкө чейин созулуп кетет экен. Позитивдүү жактан карап көрсөк, бул эки мамиле канчалык дурус жакка бурулуп кетиши ыктымал? Мына жакында эки тараптуу өз ара мамлекеттик келишимге кол коюлуп, өз ара сүйлөшүүлөр болуп, казак-кыргыздын өзүнчө инвестициялык кору түзүлдү. Жалпы мындайча айтканда эмеси $100 миллион тура турган. Мына бул жакшынакай көрүнүш болуп эсептелет. Анткени анын тегерегинде ар кандай долбоорлор өзгөчө ушул өнөр жай жагынан, экономика жагынан долбоорлорго жол ачат деп ойлоймун. Бирок ошол учурларда бул казак туугандар албетте булардын өздөрүнүн ички улуттук кызыкчылыктары бар да. Алар бизге канчалык агайындар деп бизди сыйлап, улуу агалар катары мамиле кылганы менен, бирок алардын ичинде биз силерге караганда байбыз. Биз силерге караганда мындайча айтканда жеткиликтүү оокатта жашап атабыз деп кичине кырын салган көрүнүштөр арбыңдырап болуп атат. Мына муну жана биздин ошол жакта иштеп жүргөн, жанагы мындайча айтканда жери оодарып кеткен эмгек мигранттардын эле мисалынан көрсөк болот. Эгерде мындан 3-4 жыл мурда 140ка чейин кишилер иштеп, алар жакшыдыр, жамандыр кызмат менен камсыз болгон болсо, кийинки учурларда аларды кандайдыр көрө албастык кылып, жергиликтүү чиновниктер, өзгөчө жана укук коргоо органдары, милициялар кысып, тияк-бияка алардан кичине бир нерсе өндүрүп алыш үчүн аракет кылышып, тигилерге жаман көрүнүп алышты. Ошондо алар аябай мындайча айтканда доомат айтышып, биздин өкмөткө кайрылып, элчиликке кайрылып, алар биртөө эле чайналышып, биртөө эле кыйналышты. Анан кийинки учурда алардын саны аздап кыскара баргандыгы сезилип атат. Мына 140тан кийин айтты 120 болду деди, андан кийин 80 деди. Азыр айтып атат, жалпы эсептегенде 60, ана 70 миң тегерегинде жүрөт деп статтык көрсөткүчтөр ушундай далилдеп атат. Мен ойлоймун, мындан ары аларга кадимкидей эле ушу көкүрөгүн ачып эле, ушу тозуп алып эле мындай кеңири түрдө мүмкүнчүлүк бергенге булар жакшы кадам шилтешпейт деп ойлоймун да. Ошондон биздин мигранттардын абалы аякта дагы эле ушундай мындайча айтканда өтө начар, өтө мындай кейите турган абалда кала берет деп чочуймун. Бирок баягы тияк менен жалпы тил табышып, а жердин жетекчилери менен мындай ымала жасагандардын баары ошол жака сиңишип кетип, өздөрүнүн ордун таап, жакшынакай иштеп, өздөрүн дагы багып, биякта үй бүлөсүнө дагы анча-мынча каражаттарды оодарып аткан мисалдар өтө эле арбын. Рахмат, кызыктуу баарлашуу түзүп бергениңиз үчүн. BBC-нин Сапар телекөрсөтүүсүндө мейманда болгон Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси,
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Тилектеш Ишемкулов болду. Сапар программасында көрсөтүлгөн темалар боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, Бишкектеги 62 45 75 авто жооп телефонуна жаздырыңыздар, болбосо интернет аркылуу байланышыңыздар. Ушуну менен сапар программасы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.